Арбаңыздар, Ақтаңдай телекөрсөз сіздердің назарыңыздарда. Барыңыздарға маалым, Ақтаңдай телекөрсөзі бұйыл 20 жашқа толып олтырат. Егемендүүлүктүн 30 жылдығына, Ақтаңдай теледолбоорунун 20 жылдығына, Ош шаарын майрамын утурлай мамлекеттик тил күнү Ақтаңдай 2021 республикалык төкмө акындардын алтын комуз байгесине арналган айтышты түрүлгөн түштүк ооматтуу Ош шаарыбызда өткөрдүк. Биз көрсөтүүлөрүбүздө ушул Ақтаңдайда сиздерге ошол тандоо турунун Санжыра эс алуу борборунда тартылган тандоо турунун ар бир жуптарын Ақтаңдай телекөрсөзүнө сиздерге тартууну туура таап олтурабыз. Анда сөз башынан болсун. Ассаламу алейкум, ардактуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандары. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдин колдоосу менен өткөрүлүп жаткан эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына, Ақтаңдай автордук теледолбоорунун 20 жылдыгына, мамлекеттик тил күнүнүн 32 жылдыгына карата жана Ош шаарынын күнүнүн утурлай Ақтаңдай 2021 республикалык төкмө акындардын алтын комуз байгесине арналган айтышка кош келипсиздер. Акындардын Кыргызда ордосу олдуң Ақтаңдай, төкмөлөрдүн төгүлгөн жоргосу олдуң Ақтаңдай, уюткулу Кыргыздын генчи олдуң Ақтаңдай, элдин ээлеп көңүлүн элчи олдуң Ақтаңдай, акындардын жыйылган жери олдуң Ақтаңдай. Ақтаңдай акындардын башын бириктирген Ақтаңдай 2021 республикалык айтышын бүгүн тандоо турунан жеңген төкмө акындар эртең финалда алтын комуз үчүн ат салышат. Бүгүн бизде чоң майрам, Кыргыз жергесинде чоң майрам, анын ичинде Ордолу Ош шаарында, Сулайман тоонун боорунда, Акбура дарыясынын жээгинде чоң майрам болуп олтурат. Биздин айтышка республиканын 7 дуанынан келген төкмө акындар, ошондой эле Казакстан республикасынан келген биздин сыйлуу коноктор, калыстыкты как чарыган калыстар тобу келип олтурат. Келиңиздер, биздин сыйлуу коноктор, Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Биздин ушул Ақтаңдай 2021 республикалык айтышты ачып берүү үчүн сөздү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Ақтаңдай фондунун негиздөөчүсү, Ақтаңдай теледолбоорунун автору Абдывали Акимбековду сөзгө чакырабыз. Келиңиз, Абдывали Акимбек Абдурканович, төкмө акын агабыз. Арбаңыздар, ала тоолук калың журт. Бүгүн эң оолу Аллага чексиз мактоолорду айталык. Ушул күнгө жеткирген. Сүйүктүү, касиеттүү Суйкайган Сулайман тоонун этегинде 30 кылым 21 жыл өткөргөн ооматтуу түштүк борборубузда Суйкайган Сулайман тоого жарашкан те кылымдарды карыткан айтылуу Акбура суусунун жээгинде кылымды карыткан хам манастын элинде чоң майрам, байрамыңыздар кут болсун. Мен эрбейген бала чагымда айтылуу атам Буркан ырчы, Ашыралы Эстебес, Тайырбек төкмө, не деген керемет залкарлар, Тууганбай устаттарым, Замирбек устаттарыбыз ак бата берип, мындан 27 жыл илгери дал ушул Ордолу Ош шаарыбызда Ақтаңдай акындар ордосу, Ақтаңдай коомдук фонду негизделген. Билинбей убакыт өтүп, элдик канал ЛТР'де 2001 жылы Ақтаңдай теледолбоорун ачтык эле. Мына быйыл 20 жылга толуп олтурат. Эгемен элибиздин эгемен алганына 30 жыл болгон болсо, Ақтаңдайга 20 жыл. Эртеңки биздин мамлекеттик тил күнү, касиеттүү Ош биримдин өзгөчө чоң майрамы. Бүгүнкү айтыш жөн айтыш эмес, кадырлуу калың журт, урматтуу акындар. Сиздерди баарыңыздарды үзөңгүлөш, инилерим, досторум, баарыңыздарды чын жүрөктөн бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айтылуу
Ham Manastın elinde ақтаңдайлардың таңдайы тақылдап тұрсын деп ажоғыз атайын біздің құш қаварымызға жоқ дебестен қазынадан атайын ошол 500 мың бөліп ақындар бір түштік борборда айтышып кетсін деп көмек көрсеткеніне біз ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Ош шаардык мэриясы, Элтиер мамлекеттик телерадио компаниясы биргелешип ушул иш-чараны биз ишке ашырып олтурабыз. Эл бар кезде, эл колдоп турган кезде, жамаатыбыз колдоп турган мезгилде, демек бүгүнкү биздин иш-чара өз нугунда, өз деңгээлинде өтөт деп мен терең ишенем. Канатташ биздин айтылуу казак бир боорлорубуздан залкар акыныбыз мына Бөрүбай Оразымбетов баш болгон кадырлуу конокторубуз келди, бир кол чаап коюңуздар. Азыр казылардын бардыгын биздин балдар тааныштырар. Мен ага чейин акындарга айта турган бир сөзүм. Айтыш канча жылдан бери уланып келе атат, өз нугунда келе атат. Бирок акыркы мезгилдерде калың журттан мен көп сөздөрдү угуп келем. Жанагындай эле жөнөкөй эле айтыш кыла бербей, чыныгы Ашыралы Туганбай, Токтосун аталарыңар, эл ырчысы Эстебес Замирбек аталарыңар ырдагандай бир мындай бурулуш жасагыла. Азыр бүт дүйнөдөгү саясатты эл ансыз деле саясатка баткан айтып бүткөнбүз. Баягы коомдогу терс көрүнүштү айтып бүттүк. Хам Манастын жанында Рамандын ырчулу атабыз баш болгон залкарлар бизге чоң олжону тыштаган. Ошол олжонун нугунда кетели балдарым. Досторум, акындар, ошону айтар элем. Биз жобого ылайык бардыгын акындарга айтканбыз, аны кайталап отурбайм, баары маалым. Негизи бүгүн бул жерде Орта Азияда, Казакстанда болбогон чоң иш-чаранын дагы бири болуп отурат. Бул 2015 жылы кыргыз журтчулугубузда чыган инсандардын катарында меценат мына кашыбызда отурат Ниязбек Айбашев агабыз алтын комуз байгесин коюп өз чөнтөгүнөн алтын комузду алгачкы жолу уюштуруп берген. Мына ушул алтын комуздун автору Ниязбек Айбашев отурат бул жерде. Бүгүн да ошол алтын комузду уюштуруп отурат. Ошол алтын комузду ишке ашырган ошол учурда биздин Элтиер мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директору болгон Максуда Жаныбековна карашылык билдиребиз. Бул киши алтын комуз деп туруп ушул идеянын эң башында көтөргөн ушул инсан. Рахмат сиздерге. Эми быйылкы алтын комузда баштагы 2015-те биздин эл акыны Рахматулла Козукеев алган болсо алтын комузду. Бүгүн мен ойлойм ушул таңдайы такылдаган акындарыбыздын бирөөсү маңдайына багына кандай жазылган болсо ошол акын алтын комузга ээ болсун. Мен тилегим ошол. Алтын комузду биз 2 алтын комуз даярдадык. Бирөөсүн мына Улуу Сулайман тоонун этегинде турган Сулайман тоо музейине коебуз, эртең беребиз. Ал эми бүгүнкү айтышты мен көп созбой акындарыбыз жупташты. Убакытты кетирбей эле ошондой чечтик. Ал эми акындарга айта турган нерсем, баарыңыздарга ак жол каалайм. Чыныгы бурулуш жасап бериңиздер. Биздин залкар СССРден эл артисти Болот Шамчиев маркум бизге чоң бурулуш жасаган. Ошондой бурулуш бүгүн жасап бериңиздер. Мен сиздерден өтүнөм. Ал эми бүгүн сиздер дайым 10 көтөргөн, 10 деп келесиздер. Бүгүн ишибиз 5 болсун деп бал 5ке чейин болот. 3-төн 5ке чейин болот. Ылайым бул жагы да 5 болсун. Бүгүнкү ошол айтышыбызды түз эфирде ачык деп жарыялаймын. Анда сөзгө Элтиер мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы мүдүрү Эрлан Догдурбековду жана Калыстар тоонун төрайымы Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Манас орденинин кавалери Түрк сойдун алтын жылдызы далай элибиздин дүйнөдөгү бардык ушул элдик музыканы дүйнөгө таанткан биздин сайраган салмактуу Саламатхан Садыкова эжекебиз. Куш келипсиздер.
Арыбаңыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын 7 дубанынан келген коноктор. Мына ошентип бүгүн ак таңдай теле көрсөтүүбүздүн 20 жылдыгын өткөрүп турабыз. Буга салымын кошкон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушул Ош облусунун ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнө, андан сырткары Ош мэриясына биздин ушул ак таңдай теле көрсөтүүбүздү колдоп 20 жылдык мааракесин ушундай шаң менен өткөргөнгө чоң өбөлгө болуп бизге демөөрчүлүк кылышты. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары Нияз агай, сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Өнөрдү жерге калтырбай, биз баштаган ишти улап кеткиле деп дагы бизге баягы стимул кылып жардам берип жатасыздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ушундай ак таңдай акындарды кыргыз элинин маданиятын башка элдерге да таанытууга салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Андан сырткары Абдыбал агай, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ак таңдай көрсөтүүсү аркылуу канча деген акындарды таптап өстүрдүңүздөр. Мына бүгүнкү чыгып жаткан акындардын дагы чыгышына, ушул деңгээлге жетишине биздин ушул ак таңдай теле көрсөтүүсүнүн чоң салымы бар. Анын ичинде сиздин да салымыңыз бар. Ушу ак таңдай теле көрсөтүүсүн чыгарган биздин ушу жөнөкөй кесиптештерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул күнгө жеткирген ушу өзүбүздүн мына оператор, режиссер, звукорежиссер, ошол ар бир кызматкерибиздин салымы бар. Ошол кызматкерлерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Мындай теле көрсөтүүлөрдүн дагы далайын чыгарып жүрө берели. Мындан сырткары мындан дагы чоң теле көрсөтүүлөрүбүз бар, телепроектлерибиз бар. Ошонун баарын ушу сиздер менен дайыма ушу Ош калаасында болот. Мындан кийин Бишкек калаасында дагы дайыма сиздер менен биргеликте, ынтымакта чогуу өткөрүп жүрө берели. Кыргызстаныбызда ынтымак болсун, токчулук болсун, өнүгүү болсун. Ак таңдай теле көрсөтүүсүнүн дагы эми 100 жылдыгында жолуккандардан бололу. Чоң рахмат. Кайырлуу кеч, калың журт. Кадырман бүгүнкү ЛТР телеканалынан карап, толкундап күтүп отурган жалпы калайык бу аалам терезесине жайыла турган керемет кеч болуп жатат. Ак таңдай акындардын кийинки учурда ырасын айтыш керек, элибиздин алаканы кур эмес. Азыр эле Абдыкем айтып өткөн Ашкелердин, Эстекемдин, Замекемдин ошол мыкты залкар төкмө акындарыбыздын жанында колтугунда далай ээрчишип биз өстүк. А кишилердин жөн эле турганынын өзү бир бүтүндөй бир дүйнө, бүтүндөй бир баян эле. Кыргыз жыттанып турат эле. Кыргыз деген улуттун бардык нускасын ошо кишилердин тулку боюнан көрүп турат элек да. Мына төкмө акындарыбыздын кийинки учурда бир жакшы толкуну келе жатат. Биз ушуга мактанышыбыз керек, биз ошону менен сыймыктанышыбыз керек. Арасында жорголору бар дегендей, күлүктөрү бар дегендей, төкмө акындык болгондон кийин баягы сөздүн чебери, алардын дымагы дегендей, маңдайга жазганы, таңдайга салганы бүгүн ортого элдин ордосунда бир жаркырап көрүнгөнү турат. Акындык өнөр оңой өнөр эмес. Бул өзү улуттук маданиятыбыздын өнөр аттуу секидеги эң бийик чыңында турган өнөр деп айтабыз. Акындык өнөр деген бул байыртадан ата бабаларыбыз дагы сөз аркылуу өзүн таанып, сөз аркылуу сөзгө сынып, ошол сөздүн кунун, кадырын, беделин акындар гана көтөрүп келген. Падышалардын сарайында дагы сөзсүз түрдө жакшы ошондой ак таңдай акындар булбулдай сайрап таңышып турган, туурабы? Ошондуктан бүгүн дагы кыргыз эли өзүн таанып, өзүн өзү жолго, жакшы жолго нускап, келечек жаштарыбызга бул чоң академия, мектеп десек болот. Ошон үчүн Абдыке, сиз кунсуз, баасыз чоң иштин төрүндө жүрүп келе жатканыңызга биз күбөбүз. Мына ак таңдайды түзгөнүңүзгө 20 жыл болуптур. 20 жылдан бери өзүм дебей ошол өзгөлөр үчүн артынан түшүп, өнөр адамдарын баарын сыйлайсыз. Бир эле акындар эмес. Мына кече жакында Бишкекке чейин барып канча залкарларды тартып келип жүрөсүз. Ал эми ЛТР телеканалынын жалпы эмгек жамаатынын жетекчилиги баштаган. Мен куттук айтамын. Сиздердин дагы ушул ЛТР телеканалдын башатында биз сербейип жаңы келгенде мына Мейманбек агай отурат.
сиздердин колуңуздардан чыккан кыргыздын кызымын. Ушул төрдөн бүгүн дагы жаш биздин булбулдарыбыз, куштарыбыз терезеден учуп чыгып атат, туурабы? Ошол өзүбүздүн кыргыздын бир нукура касиетин алып көрсөткөндөн эринбей эмгек жасап жатасыздар. Маңдай териңиздер акталсын ылайым. Ушунун жемиши болсун. Мабы турган жаштарыбыз келечекте өсүп, акындык өнөрдүн чоң вазифасы бул коомду, адамдын ыйманын тазартып, жакшылыкка үндөп, анын бир адамдардын көз карашын, беделин көтөрүп туруш керек экен. Элибизди мактаңыздар. Биздин турмушубуздун бүгүн болуп турган байманалуу, манабу дөйлөттүү турмушта. Бул жаркыраган ушундай биз адеп чыкканда мындай телеканалдар жок эле. Мына азыр тетиги экрандын атын эмне деп койчу эле? Лет экран деп коет. Мындайларды кинодон көрчү элек. Кече кийин мына бая ырыскы оошот, бакыт жугушат деп кыргыз маданияты дүйнөгө, ааламга чыгып келип жаткан сайын баягы кыдыр дарып, илгеркилер айткан, деңиз суу кечкен, мазар баскан деген сөз бекер айтылбаса керек. Кыргыз өнөрү бүгүн ааламга, батышка, күнчыгышка кандай канат сермеп турган болсо, ошол өнүккөн өлкөлөрдүн жакшылыгы биздин да төрүбүздө жаркырап турат. Мына ошого Кудайга тобо шүгүр кылабыз. Акындарга болсо мен жалпы баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Элибиздин төрүнө ырыскы береке чакырыңыздар. Майрам куттуу болсун. Рахмат. Мынакей Ак таңдай коомдук фондунун негиздөөчүсү, долбоордун автору төкмө акын Акимбек Адуали Бурканович, ошондой эле бир эле Кыргыз Республикасынын эл артисти эмес, Боордош Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыков эжекебиз, ошондой эле ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы мүдүрү Догдурбеков Эрлан Догдурбекович болуп өттү. Анда эмесе мындан аркы акындардын тандоо түрүндө алып баруучулукту жаш акын Улукбек Омакеевке тапшырабыз. Келиңиз. Акындык деген чоң өнөр, асылы тилде, мөрүндө, кошовон болуп бекиген, комуздун кылы тегинде, жети сабайтуу орураак, жеткенче тоого, жөгүндө, жаңшаса төкмө ырдарып, жамгурдай куят кээгүндө, жарыя чыгат ааламга, жатпастан сөздөр ченинде, ырамандын ырчы ул, ыр менен жеткен Бейжиңге, а бүгүн болсо чоң айтыш, Сулайман тоонун түбүндө, ак буура дайра жээгинде. Арбаңыздар, ардактуу коноктор, кадырман калк, улуу журт, ат арытып, алыскы коңшу өлкөдөн бери келген биздин кадырлуу меймандар. Президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу, Ош шаарынын мэриясы, Ош облустук администрациясынын көмөгү, жана ошондой эле Ак таңдай теледолбоорунун уюштуруусу менен өтүп жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү кабыл алган күнгө утурлай, Ак таңдай телекөрсөтүүсүнүн 20 жылдык мааракесине карата, жана ошондой эле Ош шаарынын күнүнө карата өткөрүлүп жаткан Алтын комуз Ак таңдай акындар айтышын баштайбыз. Ачык асман алдындагы бүгүнкү тандоо туруна келген 40 акынды сиздерге жалпы кол чабыңыздар менен тааныштырып коелу. Анда эмесе баарыңыздар колдоп, коштоп, кол чаап туруңуздар. Болсунбек Акматов жана Сүйүнбек Жалалов, Эсенбек Жабаев жана Нурайым Исмаилова, Айсаба Базарбай кызы, Тынчтык Эсенбай уулу, Баян Акматов, Садырбек Турдубек уулу, Тынарбек Буураев, Жамшитбек Кубат уулу, Маматкадыр Осмонов, Турат Жумаев, Төрөбай Арзыбаев, Мухаммед Осмонов, Ильязбек Эргешев, Жолдошалы Жанузаков, Чыңгызхан Кожошев, Мамбет Токто Мамбек Орозо, Жеңиш Маматов, Манас Асануулу,
Нурсултан Абдыкаримов, Улан Токтосунов, Абдыкайым Ашимбаев, Улукбек Кулжачаров, Курсан Нурматов, Кутман Садыбакасов, Нурланбек Жуманазаров, Эсенбек Кийизбаев, Ынак Токтосунов, Арген Канибекулу, Сыргак Мырзакаримов, Аман Жабаев, Асан Абсатаров, Сапарбек Зулпуев, Мамел Исраилов, Нурсултан Малдыбаев, Кудайберди Арапбаев, Нуриза Сапарбек кызы, Акылбек Бототаев жана Жылдызбек Төрөкановтар. Кадырман халк, урматтуу айтыш көрмандар, мына сиздердин алдыңыздарда кыркалакай түзүлгөн кыргыз туу өнөрүнүн ээлери төкмакында турат. Мына ушул төкмакындар бүгүн 20 жуп айтышып, арасынан 14 акын тандалып алынат дагы. Эртең ушул маалда Ош облустук драм театрында баш байге алтын комуз үчүн ат салышат. Анда эмесе мына ушул биздин актаңдай акындарыбыздын талантын, өнөрүн сынап, сиздерге алтын комуз байге ээсин аныктап берген калыстар курамы менен тааныштырып коюга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Казакстандын эмгек сиңирген артисти, Манас орденинин кавалери, Түрксойдун Ардак орденинин ээси, калыстар курамынын төрайымы Саламат Садыкова. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ардагери, уста тагайыбыз Касымов Мейманбек. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кыргыз тилдүү аймактык журналистикасынын өнүктүрүү боюнча координатору, ЛТР МТРКсынын мурдагы генералдык директору, Алтын комуз байгесинин идеясын сунуштаган авторлордун бири Айтиева Максуда Жаныбековна. Дагы бир калыстар тобунун мүчөсү Боордош казак элинен келген, Казакстан жана Өзбекстандын эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү, эл аралык айшыктардын жеңүүчүсү Токтогул Шолов атындагы алтын калемдин жана Данышман медалинин ээси Данакер акын Бөрүбай Оразымбетов. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, мына эртең баш байгени ала турган, алтын комузду жасаган, ошол алтын комуз байгесин негиздеген меценат биздин агабыз Айбашев Ниязбек Тилебалдиевич, алтын комуз байгесинин ээси, автору. Европа усталарынын бирлигинин мүчөсү, чебер уста, маданияттын мыкты кызматкери, алтын комузду чапкан инсан Берикбаев Маратбек Апилетович. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинин директору, педагог илимдеринин кандидаты, доцент, уста тагайыбыз Шайынкулов Олжобай Акматович. Ал эми калыстар тобунун катчысы, ЛТР МТРКсынын Жалалабад облусу боюнча өкүлү Сабирахунова Кыял Тойгонбаева болмокчу. Урматтуу айтыш көрмандары, бүгүнкү айтыш өзгөчө, анткени мына ушул кашыңыздарда турган бардык акындар үйдөн даярданып келбей, ушул жерден, бул жерде билеттерден алып, дароо сиздердин алдыңыздарда тема боюнча айтыш курат. Мен дагы Абдыбай агай акындар даярданбай келет дегенден, бул жерге мен деле акындар ошоп даярданбай келейинчи деп алдыңыздарга чыгып отурам. Бирок кара сөз сүйлөгөн мага да ушунча оор болуп турат. Демек акындарга дагы ошончолук оор экенин түшүнүп кое бериңиздер. Ошон үчүн бул акындарга сиздердин колдооңуздар, коштооңуздар керек, кол чабыңыздар керек. Анда эмесе сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен акындарды өз ордуларына узаталы дагы.
Birinci жұптарды бұл жаққа қалусын өтінеміз. Birinci жұп Болсынбек Ақматов жана Сүйінбек Жалалов. Келіңіздер, анамесе екі ақынды тема билет алдыралы. Арасынан таңдап ала бересіздер. Улусы тартсын, Теманы қараңыздар. Ең алғаш келе Қырғыздың қыран қыздары деген тема. Мына ушул теманың аясында айтыш құрышат. Алдыңарға келген соң бүгін амандашып тоңалалық. Болбоса түрілген түштік жерінде, ошумдун бүгін өзүндө аң ойлоп көрсөм карача, өзгөчө той болгон убага. Айынан айын туғандар, алдыңарға бүгін бір ағыл сынырдың бұлағы. Аң абды байлағам кеп айтып, ақындардың бардығын бүгін айтыш құрабыз деп айтып, біз дағы хабар алғанбыз. Қадимки тоқтоғыл жерінен, кетмен төбің елінен, бүгін бастырып келіп жалпыңа, ұшырашқандой чақ екен. Емек ағылайын туғандар, ақ тойға келіп тұрғандар, айланайын туғандар, алтындай сөздің бүгін бір қаймағын қалпып тұрғандар. Бұл жерден чекті қармасақ, ано бері біз бір болды. Оштой болған шарымдың, ақын болочок балдары, мына Сүйінбек Байкем бүгін бір өзіміз менен бір болды. Емің алыстабайын етелі, теманың айтып той кетелі. Қырғыздың қыраны қыздара, қиын болған еселі. Емің айынан айын туғандар, болбоса мына қарача. Айланада жалпысы бүгін ақынды қолдап той тұрғандар. Бүгін аға туған ел келді, ақындарға ой дем берді. Апаларым келішті, ақындарды бүгін өзгөчө қолдап ой берішті. Емің айынан айын апалар, апалар өмір бұлағы. Apalar ömür uladı, apalar var düğünöden uravayt bir dadıvadı. Kağılayın Sүйінбек, alıstan bugün geldin dep, ordolun oştun şarında, tozu alıp ağandı bugün sıylap durgan uvağın. Ağan menem bir çıkıp bugün cırgap durgan doy uvağın. Emi bakıldabay netele, jaş baldar geldi canıma, o iğnime gezek bereli. Kalgan katkan gep sözdün anandar aytıp bereli. He bale, azaman. Arıba Kırgız, arıban Alatonu jerdegen. Taymaşka düşüp ardayım namısты koldan berbegen. Adal emgek iş menen ardayım beşenesi terdegen. Kızıl tildi çabayın, elim anda kol çapsa, elim bergen demmenen. Oştun bugün mayramı görsötpöyün boşumdu. Handan aytıp ırdayın ordoluşar oşumdu.
Oş şarım özü çınından 3000 жылды qarıtkan orun algan tarıhtan. Darı subayke çınından içsen su sündelen arıktan. İşenmesen surap görbayken mobul tulgan karıktan ey. Kırgızdın kıran kızların ilgerten batır boluşkan. Kurmancanday ene biz anican. Kurmancanday eneler mobul ancandı da ele başkarıp koyuşkan. Oy tamaşa geptin aytayın anandan olar. Alın bek atalardın mesin ojuşkan. Oy batırlardın içinden azır ay sulu degen ecem var. Olimpiyada jerinden kümüştü bizgen alperdi. Ödeline karaçın har dayım ele bark berdi. Kırgız degen el bar dep düynögöň aldank berdiň. Oy uzatpayın sözümdü görsötpöyün özümdü. Uşul jerde toktoyun kalgan katkan gepterdi. Azrak bayken ırdasaňyz kozgoyun. Aylanayın iyini çek. Ağar bir aytkan sözüňe bugün tolkundanyp oturam. Özüň menen bir çygyp aytor bugün oşumdun jakşı jerinde. Oy çoğulup birgen olturam. Sen aytıp öttüň bir neçen mınağı apalarыбыз jönünde. Burogan jiyandyň aytdyň da çoňal aytdy, aytmadyň. Emal maselesiň o özünçe. Kırgızdın oy kuttu jerinde bugün kut tamıp durgan uvaga bolbosa tüştük jerinde bugün büt gelip durgan uvaga. Har dayım oy akın çıkçu jaş baldar uluğunun sözün ugalı. O süyümbögini çek aytkan sözüm tuğrabı. Ay nanayın iyini çek atayım bugün aldığa. Jarkılda vırdap durabız jaratkanга bugün bir miңiret şükür kılabız. Antkeni mına karaça akınдар gelip karaça aldıңарды bugün bir mayram şanga bölösün. Dağda bolsa buyursa Kırgızdın uşul elinden akın uğulдар törölsün. Kırgız bolgona Kırgız elim baykaçı bugün egemendü 30 жылга oy tolgona. Bolboso özübüzdün bugün bir yenetilin uturlay. Ay aytıştın tökmüň akındın. Oş jergesi bugün bir 20 jaşkan oy tolgona. Emi birinci çıkkan uşunday biraz tolkun da olur bolaba.
жанымдағы жаш балдар бүгіні ағалардан ой озоу. Қана бір қайрып көрчү сүйінбек, ай кейінкің ай сөзің жомоғу. Бале азаматсыз 10 минут уақытыңыздар бар. Жиынтықты айтышын құрыңыздар, бір қайрып беріңіздер. Ей, анда бар бычаңырдап көрөйін, чүдеген бойдон жөнөйін, комуз менен төккөн соң мындай эми төгөйін, канамесе мен дагыңа бир даванда көрөйін. Ей, илгертен элең энелер батыр болгон карачы, батырлардын ичинен энелерди саначы. Керек болса байкең аңырдаваларды бираз жамачы. Ей, Манас менен тең чыккан кысакал деген чыккан бар. Керек болсоң эл журтка күмүш медалдың дагы уткан бар. Ой, атын өзү чынында ой Орус империясын уккан бар. Ей, түшүнбөсөң кебимде андан Чешмелеванда берейин, ырдаванда байке Чешмелеванда келейин. Ой, Айсулунун айттым менен Олимпиаданы жеңди дегеним. Ей, элеман жок чынында, элемананда болоюн, барпакын жок чынында, барпакында болоюн, элеманда кол чапсаңа кубанычтан толоюн. Ей, элдер анда кол чапса улантайын сөзүмдү, ушул жерде чынындан көрсөтөйүн өзүмдү, ушундай кезде чынындаңа көрсөтпөсөм көзүмдү. Ей, байке жана сонун кеп айттың, билбеймин аны неге айттың. Ошко келсем иничек сыйладың мени деп айттың. Ошко байкең айтайын, эми үйгө жүрүңүз. Ой, байкең үйгө келсеңиз лаппай деп тосуп турайын. Керек болсо байке ой, ахвалыңызды сурайын. Эмне дейсиз бул жагына калганын анан улайын. Кыргыздын дайым төрүндөң бактылуулук көп болсун. Ар бириңер үйүңөр шамшыган майрамыр болсун, жакшылыктар төп болсун. Барпыдай төккөн балдарың, баралына келгенде залкарлардай ой көп болсун. Эми кагылайын калайык, ушуну менен доюп баралык. Кийинки ой келген акынга ийгилик калап алалык. Аман болсун жаныңар, ар дайым сак саламат болуңар. Ей, анда мен анда нетейин, болду мен дагы анда кетейин. Эртең азыр жакшы коюшсаң, эртең финалга деле жетейин. Алтын комуз алып менен ошкоң алып кетейин. Мына кадырман телекөрөрмандар, Актаңдай 2021 республикалык төкмө акындардын алтын комуз байгесине арналган айтышта биз негизинен калыстар тобу менен төкмөлөргө атайын жарыя кылып, жобого ылайык айрыкча биз ушул эгемендүүлүккө Актаңдай телекөрсөсүнүн 20 жылдыгына Ош шаарынын майрамын утурлап, ошону менен биргеле мамлекеттик тил күнүнө арналган айтышта биз ар бир акынга атайын билеттерди даярдап, алардын чыныгы дээринде эмне бар экенин дагы ушул калыстар менен тегиз көрө алдык. Мына сиздер жогорку көрсөтүүдө төкмөлөрдүн кандай дарамети бар экенине күбөдөр болдуңуздар. Биз кийинки көрсөтүүлөрдө дагы мындан кийинки жуптарды сиздерге тартууламакчыбыз. Ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты.
Аман тұрыңыздар.